Emne? Sүйүңөр бүттүбү? Ата, аябай эле чыдадым. Бир күн келсе бир күн келбейт. Келсе да мас. Кой, ичпечи. Кумар ойнобочу дейм. Укпайт. Кайра мени жаман көрөт. Кыздар менен жүрөт. Баарына көз жумдум. Эми бир жаш кызды боюна бүтүрүп, аны менен кетип калдым. Бар кет, квартираны бошот дейт. Эмне кет десе эле кете бериш керек бекен. Баарын чечет бекен эмне ошо. Баланы айтпай дебей алып жулуп качып. Сен кайсы жердин, кимдин келин экениңди билесиңби? Билем. Билип чыдап келдим. Айлам калбады. Алсы болчу. Мени да кыйнап бүттү. Сен го кетсең мейли. Эчтекен кетпейт. Жаңы аял алып тур дейт. Балким ошол жаңы жолго салар. Мына алдагы кыз эмне болот? Бул биздин тукумубуз да. Муну кантип багасың сен? Иштейм. Иштейм? Каяка иштейсиң? Кайсы жерге иштейсиң? Баягы эле мектебиңе барасыңбы? Айлыгың болгон $100. Ай, балаңа эмес өзүңө дагы жетпейт да. Айлыгы жакшыраак жумуш издейм да. Элдин баары издешет, бирок таппайт. Элдин баарына андай жакшы жумуш жок. Турмуш өзү ушундай түзүлгөн. Аз гана, элите гана, бардары гана ушундай жашайт. А сенчи, ошондой жашынакай катмарды чанып, ырыскыңды тээп атпайсыңбы я? Ырыс кордук айланып кетти. Ырыскыңды тептиңби? Бар кызым. Кызды калтырган. Келчи, айланып кетейин. Тартчы колуңду. Сенин жанагы ата-энеңдин новостройкадагы кепиреген тамына кор болбой, момундай интеллигентный, элитный жерде неберемди мен багып алам. Апа. Турчары. Апа. Ата. Кызымды мага эсиме бергилечи. Ата. Кыз сеники болсо, небере меники. Meyli, жаңы аял, жаш аял алыпсың. Кыргыз бабадан бери 2-3 аял алган. Бирок алардын барын багып келген. А сен акмак аялды эмес, өзүңдүн кара башыңды бага албай келе жатасың. Ичи ойноп, мени да куураттың. Өзүң да куурадың. Айкенде аларда сиз башында эле каршы болбодуңуз беле? Тектүү жердин кызы эмес деп. Ошондо эле сизди уксам болмок экен. Эми мунун сиз айткандай өнүп өскөн тектүү жердин кызы. Условияңызды кеч болсо да аткардым да, пап. Эми көрөлү эми. Ушуну менен жакшы жашап кеткениңди, оюнуңду ойнобой, ичкениңди токтотсоң? Ойногон токтотом, пап. Ичкенди анда санда майрамдарда гана. Токтотчу сенин убадаңа тоюп бүттүм го мен. Кудай урсун, пап, көрөсүз. Токтотом ичкенди. Эми түшүндүм, адам болом буйрса. Токтот балам, мен сага жакшылык гана каалайм, туурабы? Пап, последний раз. Выгодный сделка чыгып атат, пап. Билем мен сенин сделкаңды. Канча? 10 000, пап. Сомбу? Долларбы? Ай акмак, күйгүздүң го.
Квартираңды саттың. Машинаңды саттың. Ордуна машина, ордуна квартира алып бердим. Дагы жакшы башка бирөөгө оформить эткеним. Болбосо анда түйүнө жетмексиң. Канча жол леченияга алып бардым. Жарак таштабайсың, же кумарды токтотпойсуң. Жок. Эми бир тыйын албайсың. Сен оюнга уттуруп, тигиниң болсо ийнеге сайынып. Мен кашыктап тапканымды чөмүштөп, чакалап, цистерн алып төгүп бүттүңөр го. Бир жактан силер, бир жактан апаң. Үчүнчү жактан мына органдар. Сот, прокуратура, СМБ, Финпол, налог. Же айланайын, же буларын бир түгөнүп койсочу. Республикасы барбы, облысы барбы, району барбы? Аламын жуламын деп гана турушат. Анын начальник управлениясы бар. Анын мыктылары бар, башчылары бар. Кантип түзөсүң? Биринин артынан бири келишет, сыгандардай болушуп, босогодо турушат, бандиттердей болуп опурушуп. Эми саясат башка, Кудай урду. Министр болосуңбу, депутат болосуңбу, губернатор болосуңбу? Шекесинен кармап атышат, камап атышат. Эч кимди карабайт. Мамлекетке кылган кызматың, сиңирген эмгегиңди уруп тойнобойт. Эшикти кылда сайланайын, жүрөгү шул дейт. Кармап кетеби, камап кетеби деп. Мына силерди мен гүлдей кылып өстүрөм деп, мына минтип мен коррупционер болуп чыктым. Айкен, арак ичсе, кумар ойносо, кыздарга барса, бутам акчасы көп болсо ким болбосун ушинтет да. Өзүң ойлоп көрчү. Али жаш, токтолот. Ачуу душман акылдос деген балам. Антпей барып, кайра барып жаша. Туура да. Ичпеген, ойнобогон эдик беле. Жан үстүндө жаңы көрүп атасыңбы? Ким ичпейт экен? Аларына чыдап көнүп деле бүттүм. Жаш кызды кош бойлуу кылып алган атат. Акчасы болсо алаттай. Байлардын баары тең эле 2-3 аял алып атпайбы? Сен өзүң деле ойлобой, бизди да ойло да. Ошолордун арты менен аны таап, оокат кылып атпайсызбы? Эртең эле жумуштан айдап жибербейби? Апаң менен агаң туура айтат. Куттоо чогуңду бузбай барып жашагын. Жок, барбайм. Мен жашабайм аны менен. Жашайсың, Айкен. Айкен, өзүң ойлоп көрчү. Сага окшогон кыздар тиги базарларда отурушат. Кыштын суугуна тоңуп, жайдын аптабына какталып. А сен болсоң, кийим таап келе менен ишиң жок. Тамак таба менен ишиң жок. Үй кура менен ишиң жок. Баары даяр. Андан көрөк айланайын, Кудайым деп жашай бербейсиңби? Керек болсо бутуна чөгөлүп кечирим сурап жаша. Мен чечтим. Өлсөм да барбайм. Барасың. Өлгүң келсе мына өз колу менен мен өлтүрөм. Жедүрчү. Кудайым устап элек кетип, баарын өз жайына алып келет. Мен байкуш, эмнелерди гана көрбөдүм. Көргөнүм жалаң азап тозок болду. Уш силерди багып өстүрүп чоңойтоюн деп. Сен уш жака турмушка чыкканда жер кабыле калбадыкпы? Өзүң ойлосоң, антип багыңды байлап ал. Эгер айтканды укпайт экенсиң, анда мен топурагымда түйүп берем. Мен сенден жакшылык күтүп, чыдам түгөнүп бүттү.
же кыйратып тамак ичмей жок, же элчилеп түрлөп кийинмей жок. Жакшылык жамандыкта, тууган урукка бардыгына шерменде кылып бүттүң. Кече Сакы үйлөнгөндө уялбай 1000 сом алып бардык. Үйдөгүлөр аркасы менен күлүштү. Жашаганыбыз болсо, илгерки атам заманындагы эски турак. Кара челдерди заңыраган элитный этаждамдарда жашашат оймаамдарга окшош. Кара чешти 21-кылым, а биз 1 кылым артта калганбыз. Койчу эми, акырында болот да баары. Качан? Төөнүн куйругу жерге тийгендеби? Сен ушу кебетең менен жыргаган турмушка жетпейсиң. А мен бир келген жашоодо куура өткүн келбейт, уктуңбу? Жок дегенде тиги баланы ойлочу. Аны эмне атасыз калтыргың келип атабы? Дал баланы ойлогон үчүн мен сенден кетем. Сендей атанын баарынан жогу жакшы. Мен бул балама Куртой ата таап берем. Эмне, шебиңди ата кылып берейин деп атасыңбы? А балким атасы ошодур. Жаагыңды жап, болбосо азыр. Эмне болбосо? Урасыңбы? Сен урганга да жарабайсың. Болду, үйгүзбөчү. Мен сенден тажап туттум. Мен сенден кетем. Уктуңбу? Талак, талак, талак. Жогол үйдөн. Сволочь. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз? Жакшысызбы? Кудайга шүкүр. Болот о. Алмазбайке, мен азыр Кыргызстанга кетем. Андан кийин Москвага кетем. Сиз эми өзүңүз үйрөнүп билип калыңыз. Эми мен сизге ишенем. Бул жактан убайымдама. Телефон менен сүйлөшүп турабыз. Ооба, Бауырым, жолуң болсун. сөзсүз. Макул, жакшы калыңыз. Сизге таштадым мен бул жакты. Жарайт. Жакшылап иштей бериңиз. Макул. Жарайт. Сиздерге чоң рахмат. Ушунчалык жардам бердиңиздер, берип атасыздар. Шеф, Малик Кыргызстанга кетип барат. 3 жылдын ичинде бир жолу 2 күнгө барып турмун. Сагындым. Барып, апамды, уулумду көрүп, кусалымды таркатайын. Андан кийин Москвага учуп кетем, шеф. Молодец, зато 3 жылда мыкты квартира алдың. Со квартираңды 100 000 долларга сатып, Манаска барып, мыкты бир бизнес ачууга болот го. А дегенде барайын. Кайсыл жерге кандай бизнес ачса болот? Биринчи барып өзүмдүн жаман тамыма жатып алып, бир жума уктайын. Чарчадым. Азаматсың кыргыз жээним. 100 доллар менен келип, 100 000 доллар менен бара жатсың. Со 100 000 долларыңды $1 миллион истеуге көзүм жетет. Мунун баары чоң байлык үчүн эмес. Жакшы жашоо үчүн 3 жыл ушинтип аракеттендим. Сиздерге чоң рахмат, казактай келер. Кыйынчылык күндө мынтип кол сунуп жардам бергениңиздерге. Казак кыргыз бир туус элimiz ғой. Баягыдан бири-бирибизге кыйын кезең кезде кол учуңузду берип жүргөн элimiz. Ондай болса, Малик татемизге салем айт. Жарайт, сөз айтам. Сиздерге дагы бир жолу чоң рахмат. Андан өсө мен жол тартайын. Давай, көрүшөбүз болсо чалам. Макет! Кандай макет? Жакшы да.
Боке. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ой, кел. Кандайсыз? Келемін сыйра. Жок, жок. Жак. Сіле сыйра аласыз. Ой, сені миллионер болып айып кетті дешет қой. Айына $3000 табат дейби. Анысы қазақтықы менен миллион болот дейт я. Болот. Өзүңөр кандай боке? Ай, биздики бир калыпта да. Бая күнү бир айтат. Ой, боке, сени бая күнү көргөндө бир ушундай кызым тал жүрдүң эле, азыр деле ошондойсуң го деп. Мен бир температурада жүрөм дедим да. Кандай? Кошуналар аман эсенби бары? Эме, тиги Самар көчүп кеткен. Көчүп кеткен? Мен тиги Тима сатып алган. Байкуш благоустроенный квартирасын сатып, аялына операция жасатып. Аялынын боорун алмаштырыш керек экен да. Анан донор жок. Донор кымбат. Анан не кылат байкуш өзүнүн боорун жарым кестирип берип атпайбы. Молодец. Молодец деп койбоду. Аялы молодец. Аялы жакшы үчүн берип атат да. Мен жанагы Саки жеңеңе өлүп баратсам да боорумду бербейт болчу. Же сен жана акчадан башканы сүйлөбөгөн чакчаңдаган катырыңа бермек белең. Билбейм. Ошондой. Анан дагы бир жаңылык. Чөчүра каза болгон. Кызы келип үйүн сатып, кымбат баалуу машина алып, аны алып чыгып сүзүп салып, же машинадан да жок, үйдөн да жок, азыр ыйлап отурат. Анын үйүн Капаровдун келини сатып алган. Капаров деген министр, депутат болуп жүргөн чириген бай. Ай, бирок эле жумот экен. Анан анын бир игроман алкаш баласы бар, ошол алган келин. Кетирип анан бул үйдү сатып алып отурбайбы? Жакшы. Деле ыймандуу келин экен. Да. Жаңылык толтурат. Акылдуу, сулуу келин. Не кылалы анда боке? Мен үйгө кирип, сумканы коеюн. Үйдү желдетейин. Базарлык барбы? Базарлык болот боке. Келиңиз сумканы. Болуптур, күтөм. Күттүрүңүз, Мен сени часовойдой болуп какыйып күтүп турам, убакыт деген толтура. Күттүрүңүз, аз чыгам. Barakelde. Kanday? Assalamu alaikum. Жақсы. Ne salavat asın. Sorun durbaysın mı? Karabaysın mı? Kanday bir keremet жерге алып келдің. Erkiler kayda? Adayında отшаттылар. Азыр жолгобуз. Сапаке кандай? Жақсы турасың ба? Сонун жерде келсің, азамат. Сапар Бекенович. Баянкы сессияда биздин маселени жактап, бүтүн партияңыз менен колдоп бердиңиз. Чоң рахмат. Эчтеке эмес. Ыраазымын. Рахмат. Эми өзүңүз билесиз да, канча жылдан бери чай ичип, агайыны болуп жүрөбүз. Анан эми андайда бирибизге жөлөк таяк болбосок болбойт да. Алып келчи тигил бүркүттө. Эми ошо бир тууганчылыгыбыз улана берсин. Мына эми бая күнү сиздин туулган күнүңүз болгондо мен Европада болуп калбадым. Анан эми Кыргызда бир жакшынакай сөз бар. Жакшылыктын, ийгиликтин эртели кечи жок дейт. Куттук айтып коелу дедик. Ушул жупуну болсо да ушул белекти чын ыкластан кабыл алып коюңуз. Ой, рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат, жакшы экен. Маселенин баары канатынын астында. Кана? Рахмат. Экеринен сизди политический гроссмейстер деп айтты. Ойлоп таппаганыңыз жок. Жанагы чоң ири партияңыздын анча-мынча чыгымына кичине тыгынчык болсун деген маселе. Чоң рахмат болсун. Алып барып, алып жанагы машинесине кондуруп койгула. Депутаттык шайлоо жакындап келатат. Даярдыгыңар кандай? Эми жакында айылга барып,
Анча-мынча тыйын таштап, анча-мынча нерсе куруп алгыла деп барып келген жатам. Кече Асановду камашыптыр. Сабаке бир муштумдай болуп түйүлбөсөк, кыбал начар. Туура. Биригиш керек. Азыр антпесе болбой калды. Коррупционер деген бир жаман сөз таап Ошо да. Жейт дешип. Ой, адамдын оозу мындай бар болгондойун жейт да. Жанагы карапайым эл деле колуна болбогон үчүн жей албайт. Болбосо жейин деп эле турат алар деле. Ооба да. Анын үстүнө аларды кармагандан кийин бизнесмендин үйүн, коррупционердин үйү деп особняктарын, жана бизнес именаттарын барын көрсөтүп, ооба да. Ошондон кийин коррупционердин атын чыгарышып атпайбы? Аны көргөн балдар эмне болот? Коррупционер деген бай болот экен. Бай болуш керек турбайбы? Коррупционер болуш керек чоңойгондо деп атышпайбы? Депутат болдуңуз. Анан министр болдуңуз. Кайра депутат болдуңуз, эми мунусунда бир жооптуу башкараак постту мээлеп атсаңыз керек, Жа. Эми андай мансапка барыш үчүн көп чабылыш керек. Анан чабылгандан кийин сарптаган акчамды кайра жыйнайм деп жүрөсүң. Андан көрө жай турмуш. Өзүм эле бизнесимди улантып бергеним жакшыбы деп калдым. Анын үстүндө азыр тап жок. Акыбал жакшы эмес, ден соолук начар болуп атат. Эмне болду сизге? Ден соолугуңуз кунандан таза эле го. Эми кунандар арыбайбы? Жүрөк ооруйт, баш ооруйт, уйку качты, кускум келет. Жок, бирок анда барып текшерилиңиз да. Ооба. Текшерилсем деп атам эми. Анын үстүндө доктор менен таанышым жок. Алар менен аралашпай тоолук өскөн жаным. Баргым да келген жок. Бирөөбөн барышым керек, текшерилишим керек. Эртең спецке барган жатам. Ай, бирок текшерилиңиз. Анткени элге, мамлекетке сиздей мындай дини карды таза Капаров керек. Бишкекте эле оңолуп калыптыр. Ой, Астанадай болуп, мына биздин Бишкекте эле мынтип өсүп өнүгүп атат. Парктарыбыз мынтип оңолуп атат. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Деген Айкен келатат. Олигархтын келини. Келгенде 2 ай болду. Ичкенин чеккенде эле жигиттер менен шаракташканды эле көргөн жокмун. Азамат. О, сулуу. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Малик, сен эшиктеш кошунаң. Астанадан акчанын баарын көрөп келдим. Сизби биздин жаныбызга кошуна болуп келген? Ооба, жакында эле көчүп келдим. Мен көп жылдан бери жашайм, бирок 3 жылдан бери сыртта жүрдүм. Атыңыз ким? Айкен. Айкен? Айдын гана кен эмес, акылдын, сулуулуктун да кени. Жакшы ат экен. Менин атым Малик. Жакшы. Сиз каякта иштедиңиз эле? Мен сизди бир жерден көргөндөй болуп турам. Таанышып жүрүп атасыз. Мурда мектепте иштегем. Ортодо үйдө отуруп калдым. Азыр кайра мектепке ишке кирдим. Жакшы кошуналардан болуп анда. Ай, кээде 100 грамдашып туралы. Мейлиңиздер анда. Жакшы калыңыздар. Жигит кезинде кайда элең? Чат киргизген. Жакшынакай кыз экен. Дайыма капалуу, муңайым жүрчү. Бүгүн биринчи көрүшүм, кубанып, жаркырап жүргөн. Да? Эй, үйлөндүңбү сен өзүң? Үйлөнөлексиңби? Жумуш менен. Мен сен 18-де жап-жаш кыз алды экен деп ойлоп атпаймынбы? Сага окшогон адамга деген миллионерге хоп деп эле кыз тийбейби? Мына мен айтпайсыңбы, мен байкуш өзүмөн канча жаш улуу катын менен жашап жүрөм. Сразу эле жаш катын алыш керек болчу. Жаш катыналар күн кайда? Жаш катыналар күн кайда? Биз деле жаш кезде бир топ болчубуз. Мен чөтөгүмө дайыма көзмөн чок шуру салып жүрчүмүн. Анан жакшынакай кыздарды көргөндө чөндөктөн бир таалып чыгып, чоң кыз. Мына ореги көз мончокту тагын аласызбы? Болбосо слишком сулуу экенсиз.
сизди көрүп эси болуп талп деп кулап кала жаздадым деп. Анда бааланышат беле. Эй, сен тетиги Сакижеңди жан көргөндө ушинтип шуурун алып чыгып, анан жанына басып барсам, эңдирайын күйгүзгүр. Картошкадой мурдун тимеле асманга көтөрүп, барбайт мен эңдирайын күйгүзбөдүм. Бааланганын айт эңдирайын. Каякта дейсиңер? Окончательно канча деп атасыңар? Мен анан өзүм чалайынчы. Кана Элтай? Эмнеге алып келген жоксуң? Элтай сага эм керек болуп калдыбы? Элтай экөөсү таштап кетпедиң беле? Мен эмес, сен кетпедиң беле? Акчаны аз табасың деп. Мен ошол дал сага эрегешип, акчаны көп табайын деп алыс жака кеттим. Эми айтканда айтпаган эмне? Элим кандай? Сагындым. Чоңоюп калгандыр. Чоңойттук да. Сен жыргап $3000 таап иштеп жүрсүң. Күнүгө бирден кызды алмаштырып. А бизге келгенде болсо тырышып атып $100 араң саласың го? Кыз келин издебей, күн түндөбөй иштеп жүрдүм. Компьютерный клубтун бир комнатасына тыгылып, квартплатаны үнөмдөдүм. 3 ай дегенде базардан павильон арендага алып, реализатор иштеттим. 6 айда биринчи взнос төлөп, 2 комнаталуу квартира алдым. Рассрочкага. Ал жерге квартирант киргизип, ал жерден $1000, павильондон $1000, айлыгымдан $1000 ичпей жебей. 2 жыл дегенде квартиранын акчасын төлөп, кыйналып кысталып, эптеп келечекке пайдубал түзөйүн дедим. Түшүндүңбү? Молодец. Молодец. Бирок жаркын келечектеги пландарыңдын арасында биздин карааныбыз бардыр, элдир-селдир болсо дагы. Арийне, уулум бар. А сенин жаркын келечегиңди жаңы күйөөң көрсүн. Койчу ошону, былжырак десе. Күнүгө арак ичип жүрсө мен ойлогом да акчаны жакшы табат экен депчи. Көрсө тапкан акчасынын баарын бүт аракка жумшайт экен. Мен ал менен давно ажырашкам. Да? Сен ага караганда кичине артыгыраак чыктың. Элтай айдап кел, мен аны кийиндирейин. Оюнчук буюмтайым алып берейин. Мен жакында Москвага кетип атам. 2 жылга контракт түздүм. Да? Да. Айлыгы канча экен? Нормально. Астанада $3000 таап иштесең, Москвага кетип атканыңа караганда, аяктын айлыгы көбүрөөк болсо керек да. Мен сенден мындайды күткөн эмесмин. Мен сени кайра сүйүп бартат окшойм. Уяты жок. Биз сүйлөшүп бүткөнбүз. Биздин сүйлөрдү кара мүртөз акча талкалап жок кылган. Элтай айдап кел. Макул. Эртең Элтай айдап келем. Бирок көрүндүгүн көбүрөөк бересиң. Анткени сен былтыртан бери көрө элексиң. Болтур, берем. Ай, келдиңби? Эмне болду? Телефонуң жооп бербейт. Бардыңбы больницага? Эмне болду Айсага? Ай, эмне болду ай? Рак. Ай, айта беришет да. Ой, айта беришет да, кеди ушинте беришет. Бүттү. Өтүшүп кеттир. Мурдараак билгенде, жаңы башталганда барганыбызда сонун болмок. Дарыламак экен. Эми кыйын дейт. Былжырашыптыр да. Көбүрөөк акча алыш үчүн эле ушинте беришет аларды. Канча акча болсо да берейин дедим мен. Аракет кылабыз, бирок кеч келипсиз деп жатышпайбы? Чет мамлекетке барабыз, дарыланабыз. Америкада бар экен. Медцентр. 20 миллион доллар дейт. 20 миллион бу? Ооба. Анча акча жок да бизде. Бар. Соода түйүндү сатабыз. Бишкек паркты сатасыңбы? Койчу ай. Анан биз кантип оокат кылабыз? Ай, кандай оокат? Кайсыл оокат?
О емне деген адамсыңар бияқтадым өлгөн жатса. Қандай адамсыңар? Адамсыңар бы деги? Первой к испытанию приступила Ирина Маклакова. Эдик, бери келчи. Эта фотография? Ирина выбрала верный снимок. А что вы можете рассказать об этом доме? Эдик! Мужчина до 40 лет. Не oldu? Мужчина до 40 это такое, знаете. Келсең бери. В казино на черное поставить. Эмне бул? Там связана была смерть. Дагы эле пиваң менен жүрөсүңбү? Ирина справилась с испытанием, но Дмитрий не захотел выйти к ней. Эй, атаңардын крышасы кетти. Жана бир сойкун ичип жүрүп, мына ушу күнгө жетти. Мына ушуну көрбөк. Дүйнөсүнүн баарын сатты. Сатып, иши өзү менен кошо алып кетти. Мына акыры силерди айталаага гана калтырды. Эмне кылыш керек? Күрөшүш керек. Эмне кылыш керек? Жөн калбайбыз, күрөшүш керек. Ошондо эмне кылышыбыз керек, мам? Балдар, ал баары бир бүткөн киши. Ашып кетсе мына, 1 ай же 2 ай. Андан көрө анын жанын кыйнабай эле, Мам, сен эмнени айтып атасың? Кантип, мам? Ай, тамагына, напиток-сапитагын арасына акырын мындай уудан кошуп. Мам, папамдын крышасы меселе, сенин крышаң кетип бараттыр. Это не человечно. А что человечно? А? Он со мной что, человечно поступал? Мен тебелеп, тепсеп, жана бир сойкун аркасынан жүрүп, мен силер үчүн стараться этип атам. Арус кали кыйын болот атпайбы, мам? У берсек ачуу. Тамагына салсак билинип калат. Билинип калсачы? Ой, какой ужас. Мы что-то должны придумать. Придумайте. Ай, силер али жашсыңар. Силердин жашооңор али алдыда. А сен болсо жүрөсүң ийне сайынып. Сен болсо жүрөсүң ичкениңди токтотпой. Ну ничего. Акылыңарга акыры келесиңер. Силердин жашооңор али алдыда. Ошо жашооңорду, татынакай жашооңорду, жанагы акмак атаңар балта чаап атпайбы я силерге я? Эми өлсө өлөт да. Өлбөгөн ким бар экен? Жакшы аталар керек болсо балдар үчүн жанын деле берип кое берет. Ой, эмне деп атам я? Айке, баяда бир байке тийишип атпайбы? Чоң кыз, ресторанга барып келбейлиби, жакшылап таанышпайлыбы депчи. А мен айттым, байке менин жигитим бар, жакында турмушка чыгам. Болбойлу кечке чалып жатат. Анан мен айтып атпаймынбы? Байке, менде бир проблема болуп жатат. Мага жардам бериңизчи. $300 берип туруңузчу деп атпаймынбы? Чоң кыз, мен караштырып көрөйүн, бир аздан кийин чалам бош ойдон жок элестет. Баары акчага байланып калган заман болбоду. Адам акчага кул болуп калды да. Досум, а сен көп акчаны таштап биякта жүрөсүң. Эртең менен мектепке чуркайсың, а кечкисин репетиторлукка барасың. Ушинтип жүргөндөн көрөк, ичсе деле, кумар ойносо деле, Эдик менен жыргап жашай бербейт белең. Олигарх атасы кызың экөөңдү кор кылбай багып алмак. Билесиңби, Мека? Адам малдан айырмаланып, сезим менен жашайт экен да. Эптеп курсагың тойсо, кийимиң бүтүн болсо, башканын кереги жок дейсиң.
ооба. Атасы карап ачка калтырчу эмес. Коробкаларды жиберип турчу. Бирок үйдө жөлөп таяган адамың жок болсо болбойт экен. Биздин жаныбызга Тима деген байке көчүп келди. Билесиңби? Керек болсо ал аялына боорун кестирип бербедиби? Боорун? Ооба. Мына эркек деп ушунайт, Мына сүйүү. Эки адам бири-бирин сыйлашуусунун туу чокусу. Аял эркек бири-бирине ушинтип арка жөлөк болгондо гана чыныгы бакытка жетишет. Аялдарды чындап сүйгөн жигиттер бар экен да. Эдиган үстүнө арак ичет. Кумар ойнойт. Кыздар менен жүрөт. Мындай адамга кут береке жукпайт. Анан ыплас адамдын шереги бакытка жетишмек беле. Эдик менен бир отоло бүттү дечи. Эбак эле бүткөн. Анда сага жигит караштыралы. Сен баягыдай эле сулуусуң. Азыр жигиттердин баары сулуулукту карашат. Биздин жумушта бир күртөө байке бар. Аял менен ажырашып жүрөт. Кел ошо менен тааныштырам. Мека, мен сенден жигит сурап атамбы? Койчу. Туура да. Сенден эмне жигит сурап атабы? Дуура. Жамандык кааламак белем. Эдик, уктуңбу? Батя Фрунзе паркты сатам доптур. Государственный деятель Петр Столыпин, предприниматель и меценат Савва Морозов, американский президент Теодор Рузвельт. Это знаменитые люди рубежа 19-20 веков. Именно тогда этот особняк приобрел Петр Смирнов. Его фотографию мы поставили среди остальных. И именно ее предстоит найти черным магом. Итак, кто из этих людей хозяин? Саттырбаш керек. Кантип жашайбыз? Андан башка эч нерсебиз жок да. Магазин, сто, базарчик, ресторан. Баарын сатып ошол торговый центрди албадык беле. Саттырбаш керек. Ооба да, саттырбаган аракет кылабыз да. Бардык акция аныкы, өзүнүкү. Өзү билет да. Хотя бы 30га сатып, onun 5-5'ten бизге бөлүп берсин. Болгон 20 доптур. Башка клиент жок, кризис. Кимде 30 миллион бар дейсиң? 30 миллион доллар менен азыр любой жумушты кылсаң болот шаарда. Биздин дурной Батяга окшоп бир торговый центр кармап алып, ошону кечке күтүп жүрө бербей. Эми 20 миллионго сакайып кетсе бир жөн. Дагы бирдеме кылат. А 20 миллионго операция кылдырып, кайра жарым жылдан кармасачы. Ошо да. Эми аны айтсам укмак беле. Саттырбаш керек. Блин. Намхана. Ушу сага учурашканы келдик. Ооба ботом, учурашып коелуп деп келдик. Рахмат. Отуруп туруңуздар. Мен чай коеюн. Нан деле Бат эле. Ой, кое бер, биз шашкан жокпуз. Ой, шашпай эле койгула. Стакан алып келе бер. Эме, сени уктук. Сени аябай акчаны көп таап келди деп. Эми тытынып күчтүн жетишинче аракет кылдык. Биз дагы кургоол келген жокпуз. Муну өзүбүздүн агротубуздагы алма салып алдык. Бияктан элеби? Ооба, бу ак суу. Биз болсо ушактан эле таап алабыз. 5000 терек кыркам жакында. Анан бир теректи кыркып, болду. 3кө бөлүп бергендечи. 200 сомдон төлөгөндө миллион болот экен. Ошондо мен миллионер болуп калат экенмин. Миң мунун кыра жүргө кирдисе. Ошондо эле миллионер болуп калмак. Миллионер? Анын такыр эле чалбайт го? Чалат, чалабыз деген. Ошон үчүн күн түнү телевизорду, телефонду өчүрбөй күтүп отурам го. Өчүрбөй. Күтүп жүргөнүңө жарым жыл болду го. Эми маке, келе кой. Бу маке. Миллиондарың кут болсун. Айтканыңыз келсин. Ошо миллиондарың менен 100ге чык. Анан 101ге барганда кете бер. Көбүрөөк эле айтып койбойсуң? Тебе чо, жалко что ли? 100 жаш мага вот так жетет. 100ге чыгып алсамчы, анан жакшы калгыла деп кете бермекмин. Өзүң албайсың кичине? Жок, мен буга жокмун. Биз барбыз. Сиздер алыңыздар. Келиңиздер. Сиздер алыңыздар. Тиги. Ал. Экөөбүздүчү. 20 жылдан бери ичкенибизди эсептегендечи,
15.000 литр арак болот экен. Баягы күнү бир водовоз айдаган кишиден мунуңа канча батат деп сурасам 3.000 литр дейт. Ошондой водовоздон мен 5 десиптермин. 15.000 литр араңдын акчасы канча болот экен? Ошону айтпайсыңбы? Канча экен? 1,5 миллион ичип койдум. Миллионер болмоксуз. Экөөбүздүн тамекибиз. Экөөбүздүн тамекибизге 1 миллион ыйрап кетип калбадым. Мен сенденчи аз ичем. Канча жолу мени кидат этипчи, өзүң ичип келип жүрдүң я. Мен сенденчи аз ичем. Эгерде мынакей, биздин акчабызчы, менин эле акчамчы, Маликтикине көп болгондочу, жана элитный үйлөрдө гана жыргап гана жашамакмын го чиркин ай. А мен болсочу, кырттай иномарка тепмекмин да. Сенин оюңдун бар эле машина. Жаш кыздар жаныңа салып алып, айланайын кыз келиндерди көргөндө эле мойну бурулуп калат го чиркин ай. Мен билемин сени. Ысып кеттик. Ке. Алалык. Ай, жакындачы. Акташтагы Жамалдын 5000 тереги бар. Ошо кыркымга келип калды. Ошону бүт баарын кыркып берейин деп айттым. Баарын жыгам, 3кө бөлөм, 200дөн бергенде миллион түшөт экен. Кыялданбачы, дайым ушинтип сен мактанасың да. Кудай дегенчи ачууланып бербей коет. Кубанычка кыялданасың да. Анан эмне? Машина коюп кетсин, инфаркт болоюн, же банкрот болоюн деп кыялданайынбы? Сен постоянно банкротсуң да. Сен качан банкрот болбой калдың эле? Айтчы. Ал теректерди эмне менен кыркасыз? Мунун дружбасы бар. Айлыкка деп бир бензопила алгам. Ошо менен элдин тал теректерин, отундарын кыйып, акчаны жөн эле кырып атам го. Жакшы. Кээде жакшы табат, анысы чын. Бул тапканда курсак тоюп түмүлө чөтки болуп калабыз десең, кээде андай нерсе болбой калат. Буга айтамай, турай, иште. Жумуш сен өзү издеп келбейт дейм ай. Жалколук, эми укмуш да. Укмуш. Үйдө эле жатат. Жаткан. Анан каяктан? Мына, кой турчу. Эмне болуп кетет? Эмне болду? Эй, калпылдар. Мындай жакшы кишиге жолобой. Жогол. Ой, жаман кошоматтысың, Кошоматчылык даражага жетпей жүрбөйүнбү? Профессионал кошоматчы болгондочу жөн эле ак үйдө отурбакмын да. Боке, бул сөзүңүздүн жөнү бар. Мына мен дагы мамлекеттик кызматта иштедим. Ал жердин мыйзамы ошондой. Өзүңдөн чоңдордун көзүнүн агы менен тең айланып турушуң керек. Ушул нерсеси мага жаккан жок. Эми жаккандар деле жагалданып, жасакерленип жүрүшпөйбү? Туура. Алар кошомат, кош оомат, кош катар бакыт деп тергешет. Кошоматчылык бул бакыт таалайдын бир бутагы деп эсептешет. Точно. Көрбөйсүңбү? Өткөндөчү мен бир мамлекеттик кызматтагы чоңдор менен отуруп калбадым да. Отурган жөнтүрчү. Анан ошол чоңдордун бирөөсүнүн кошоматчыларычы. Анан? Айланай. Кыргыз орус тилиндеги словардагы жок. Дегеле өмүрүм мен укпаган сөздөр менен айга күнгө жеткирип таштабады бой Кудай. Дагы жаман жагы айлык акы аз. Заман аңгурулуп, таза эмес жол менен акча жасоого аргасыз болосуң. Ошол жаман. Камаласың, анан инфаркт болосуң. Мына мен папканы таштап, костюмшунду, галстукту чечтим дагы, жинсыны кийип бизнеске чыктым. Зато көңүлүң тынч. Тынч уктайсың. Мына 3 күндөн бери 12 сааттан уктап атам. Давай, андан көрө ырдайлычы. Сен уктуң беле бул шүмшүктүн ырдаганын? Жок. Угасың, укмуш ырдайт эми, укмуш. Ырда. Комуз чертсе болобу? Болот. Бул комузду атам мага кичинемде белек кылган эле. Кана бокем? Таластын чөбү чекенди. Чекенди гүлү бекенди. Кара көз сени көп ойлобой, апендиң болуп кетенди.
От болуп Дагы? сенсиз жанып турган, кассадан акча алып турган, мас болуп кээде кеч келгенде, мазгамды сенсиң чагып турган, аялым ай, алтыным ай, чөнтөктү сенсиң кагып турган. Жиргирдисе. Ушинтип дарды айтпа экен. Уяттай. Ой, Боке, соннорду айт экенсиз. Балде. Мунун ырдаганы ерунда. Мына, Тиман айт. Тимаче ырдаганда эзип коет да. Да? Жакшы ырдайт экен. Классно, езет. Бирок кыягы жок ырдай албайт ал. Байгуну акчанын айынан өткөндө кыягын сатып атат. Байкуш, аккордеон менен коштошуп ырдап атам деп ыйлап атат. А эмне аккордеон экен? Немецкий. Немецкий? Сурабайсыңбы? Азыр. Эме, Маке. Бизге бир карызга 1000 сом берип турбайсыңбы? Мейли? Азыр, отуруп туруңуздар. 2000 сурасак деле бермек экен, Маны тиги түгөнгөндө сурайбыз. Боке. Рахмат. Оттун потун керек болуп калсачы, Алштейн кылып коет бул. Уктуңбай? Ким бул? Мен Айкен. Апам менен Айкүн үйдө экен. Сизге бул үйгө киргенге болбойт. Эмнеге? Буйрук ошондой. Кесип коюңуз. Жакшы барыңыз. Апам айтып коесузбу? Мен 5 эле мүнөткө келдим эле. Мен сизге айтып атпайм түшүндүрүп. Сизге киргенге болбойт. Анда бул белекти бул жерге коюп коеюн. Берип коесузбу? Макул. Уксаң? Мен жүргөн жерлер кызыксыз. Сен жүргөн жерлер жомоктой. Азыр. Мен сенсиз жашай албай. Жашагансып жүрөм жаным. Sen meni sүйбөй койсоң, бүт шаарды өрттөбейем. Не? Иштемге? Сон? Жаңырларыңбы? Таза сүйүү жөндөгү ырлар жыйнагына мени түзүүчү кылып шайлашты. Анан китептин сыртына ушул саптарды тиздим. Кандай экен? Сон ырлар экен. Азыр. Телефонуң тынбайт экен да чиркин. Азыр. Алло. Да. Саламатчылык. Азыр. Мен бир жерде отурдум эле. Анан өзүм чалайынчы. Тажатышты ушул. Кимдер? Кыздар. Кыздар чалган жакшы да. Сүйлөшө берди. Баса. Менин бир группалашым Суперинфодо иштейт. Анан баягы күнү редакциясына барып калсам, ушундай таанышы бурчуна материал керек эле дегенден сени издеп калып атпаймынбы? Дагы эмне кылып жүрдүң? 3 жылдан бери чет өлкөдө иштедим, акча таптым. Бирок жүрөгүмө жар таап алган жокмун деп жазып коюп атпаймынбы? Так что мындайлар мына сага окшогондорду издейт, мендейлерди эмес. Баса. Азыр. Мону көрсөң,
Кандай экен? 19 жашта экен. Татынакай. Күйөөсү жок. Сүйлөгөнүндө мындай түзүк. Сүйлөшүп көрбөйсүң? Балким Москвага жөн кетпей жарала кетерсиң. Койчу досум. Мен эмне сага кыз таап берди атамбы? Анткенде эле жок. Саламатсызбы? Саламатчылык. Келгиле. Киргиле. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кел ой. Кел. Бияка. Нейре, ошондой эле берип койчу. Кана? О мен. О, бисмиллах. Айыр аке, мына мен айткан касиеттүү киши. Жогорку билими бар, убагында жооптуу кызматтарда иштеген. Эми мына Кудай жолуна түшүп, улуу иштерди жасап, болбойт деген ооруларды айыктырып, өзү дагы рактан айыккан. Мен Кудайга, жаратканга кайрылам. Дартка шыпа сурайм. Дарты жаткан Кудайым өзөм дейт. Рактан кантип айыктыңыз? 40 жаштан жаң өткөн кезим болчу. Кат ооруп, доктурга барсам, текшерип көрүп, өпкөдө каратак бар экен. Рак. Тезден операция жасап, алып салыш керек. Болбаса ишпесе 1 жыл жашайсың. Бирок операция оор болот дешти. Башымды кычап отуруп калдым. 1 жыл болса дагы жашагым келди. Доктурдан качып чыктым да, илмий изилдөө институтундагы ишимди таштап, тооборуна, Токойго, таза табиятка чыгып кеттим. Элдик табыттарга кайрылдым. Жыланын этин жедим. Кашкулактын майын, дары чөптөрдү иштим. 1 жылдай өттү. Көкөрөгүмдүн ооруганы басындап калгансызды. Кайра доктурга бардым. Врачым мени көрүп, эки өзү тостоюп, жүр деп алып барып, көрдү да таң калып, кантип, ракты жеңипсиң, сен ракты жеңипсиң деп кыйкырды. Мени өпкүлөп, кучактап. Мына рактан да айыгып кетип атышыптыр да, Бул улуу Кудайымдын ырайымы. Айелди кантип дарылап калдыңыз? Эмиштеп жан багыш керек болду. Таза табияттан тоодон кетким келбей, ошо жерге Токойчо болуп орноштум. Жаман оорудан айыкканым дуу кеп болуп, кантип айыктың, мага да жардам берчи деп эл келе баштады. Эми көмөктөшкөндөн качмак белем. Ар кимдин оорусу ар башка. Илимий китептерди окудум. Элдик дарыгерлердин ыкмаларын изилдедим. Дар чөптөрдү түрүлөрүн изилдедим. Ошентип табыпчылыкка баш отум менен кирип кеттим. Бирок рактан бардыгы эле айыга бербейт да. Илимий дүйнөдө медицина буга али алсыз го. Дартты Кудайым өз жиберет. Жаратканым боорукер. Ырайым кылса айыкпайт деген дарттагы айыгып кетиши мүмкүн. Кудайга кантип жалыныш керек? Сиз акча кууп, көп адамдар таарынтып, чоң күнөөгө батыпсыз. Ошол ичиңиздеги кара дарт жаныңызды кыйнап, жарак айланган.
Эме кетирген күнөөлөрүңүздү мойнуңузга алып, жараткандан кечим сурасаңыз, ошону күнөөңүз, аны менен кошо жанагы жан кыйнаган ооруңуз жеңилдеп айыгып калышыңыз мүмкүн. Улукман аке, баягы айткандарыңызды бербейсизби? Кудайым шыпа берсе, биз деле жан кыйнаган оорудан бир аз болсо дагы жеңилдик табалы. Мырзам, жараткан сүйгөн касиет жылоологон жан экенсиз. Деген жерден чоң кызматтарды аркалап, эл оозуна алынып жүргөн эмес экенсиз. Кудай сизге бул дартты жөн эле берген жок. Бул да болсо бир чоң сыноо. Аялыңыз оболу сиздин абалыңызды айтканда, мен сизди журт тасибине кол салган, шайтан минген, бузугу санап, тескери ой санат. Эми дидарыңызды көрүп, жан үйлөңүздү кылдат изилдеп, бөтө сезимге тушуп отурам. Мен бул кишиге бул дарыны бере албайм. Башка дары бар. Эмнеге? Эмне? Баасын аздап атасызбы? Кош десеңиз кошом. Карындашым, бардык оокат дүйнө менен бааланбайт. Эч канча акчага сатылбаган кымбат байлыктар бар. Ал адамгерчилик, калыстык деген. Адам өмүрү баарынан улук. Мен пенде жашоосуна кыйнат кыла турган нерсени анығым билбей туруп аткара албайм. Мына, дарыңызды алыңыз. Мен дарым эмес. Акчаңызды алыңыз. Түшүнбөдүм. Бул эмне дары? Бул касиеттүү дары. Карындашым, өмүрдү да, өлүмдү да адамга улуу жараткан өзүрө болойт. Мен Кудайдын жолуна каршы бара албайм. Мен жакшылыкка гана шыпа издейм. Ай акмак, сен мени өлтүрөйүн деген экенсиң да, Алдамага берген уңду өзүң ичирейинби мен сени? Таксыр. Сиздин акчаңыз да көп. Ошончолук душмандарыңыз да көп экен. Өзүңүздүн карешчекей адамдарыңыз дагы сизге каршы экен. Көп акча адамга жакшылык алып келбейт. Сабыр кылыңыз. Адамга өмүрдү Кудайым берет, Кудайым өзү алат. Алла Тааланын жолуна бөгөт болгон күнөө болот. Сеними? Сенин оюңду мен эми түшүндүм. Рахмат аке. Канча акча берейин? Пендем, чоң ыраазычылык жалаң жараткандын колунда. Биз жөн гана жакшылыкка, кичине эпке себеп болуп шыпа издейбиз. Болду, Улукман аке. Рахмат. Мен сизге кайрылып келем. Жакшы туруңуз. Рахмат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Тиги аялына борун берген Тима беле кошунабыз? Ооба, Тима. Чынат Тимур. Эмне болду? Тимур, үйүндөбү? О, үйүндө эле. Экөөңүздөр үйгө кирбейсиздерби? Жумуш бар. Хорошо. Хорошо. Келиңиздер. Бисмилла. Отуруңуздар. Мен сиздерди чакырганымдын себеби Аккордеон? Немецкий. Алып тартып көрүңүз.
Кандай экен? Жакшы экен, керемет. Клавишалары абдан жумшак басылат экен. Жакшы болсо жаш аккордеон менен бирди сосчу. Ыртаңыз. Ağarıp aytandın atkanı, kızarıp gündün batkan oy. Kızıksız mağa ömürdün, özünsüz ötüp jatkanı. Кайт. Сен баягы мен жакшы көргөн ырдырдап берчи. Кайсылар? Жана менин арманым бар го. Сен өчпөдүң сезимден. Aylançıkta seni görgön gezinde, ay yıldızlı kara çumunay gözünde. Alan sayın ala kaçıp karegi, ata kanap oşondoğunay gözüme. Yıllar ötüp, yıldız uçup, yaşlı ötüp aycalın uçup. Yalnız bana sen öçküysün ay sezinde. Yalnız bana sen öçküysün ay sezinde. Жүрөктү жөнлөп пирожки кылып жаткан. Рахмат. Байке, чындыгында жакшы ырды айткенсиз. Рахмат. Жактыбы аккордеон? Керемет. Керемет. Бул аккордеон менен сизге белек болсун. Комуз атамдыкы. Барыр молодец. Бу деген миллионерде. Эмеден Астанадан Үшөктө акчаны барын көрүп келген эмеде бул. Тимур байке. Бул биздин саламдашуубуз. Алдыдагы узак алакабыздын башталышы болсун. Мен сизди бирге кызматташууга чакырайын деп турам. Сен эмне? Тимурга жумуш бересиңби? Шаардын ортосунан 2 этаж имарат сатып алдым. Жана барып задатак берип келдим. Эртең Астанага барып үйдү сатам дагы, келип акчасын төлөйм. 1 этаж дүкөн, 2 этаж кафе. Сиз ошол жерге баш көз болуп бербейсизби? Музыка койдурасыз, өзүңүз аккордеон тартсаңыз болот. Жыйынтыгын айдын аягында көрөбүз дагы. Айына бир 70-80 миңден айлык аласыз. 80 миң? 80? Мага 20 миң берчи. Ошо кафеңди тазалап, полун жууп жөнүнө тилим менен шыпырып берем. Эмне болду? Сүйлөштүкпү? Иштешебизби? Конечно макулда. Мындай күтүүсүз ишкер сунушка чынын айтсам сүрдөп кеттим. Азаматсыз. Туура иш кылдыңыз. Егиздеп төлдөп күчем болсунча. Азамат. Рахмат. Келиңиз колду. Иштешебизби? Иштешебиз. Эй! Ой! Жуубайсыңарбы? Жуюбуз, конечно. Кеттик анда биздин кафеге. Биротоло Тимур байкенин иши менен тааныштырабыз. Кошок кечиңиздер менен жалпы эле коноктор эс алып өчүңүздөр көңүл улансын. Ушул жакта биздин кафенин хозяйыны Малик байке отурат. Малик байкенин урматына жаңырсын эс алып өчүңүздөр көңүл улан, сиздер үчүн жагымдуу чыгармалардан жаңырды коелу, кабыл алып коюңуздар. Я мака. Ау.
Сен ушул жерде эртеден кечке жыргап, кечке тамак ичип, Тиманы ырдатпай отура берткенсиң да, жизнь малина болуп. Буйруса. Эми Тимо байкем бул жерде иштетип турса, мен Москвага барам. Дегенде иш кыласың? Ошо көп акча тапкан жумушуңан бизге деле үйрөт койчу. А дегенде барып, компьютердик клубка оператор болуп иштедим. Андан кийин дизайнерликти өздөштүрүп, азыр компьютердик дизайн боюнча иштейм. Москвага ошол боюнча кетем. Ошол? Бул жактан капсырмаңыз. Бардыгы жайында болот. Мен турам го. Жакшы. Тимур байке. Мен Москвага барып иштеп, тиги Астанадагы павильондан түшкөн акчаны, бул жердеги дүкөн, кафеден түшкөн акчаны чогултуп, 3-4 этажды куруп, бизнести кеңейтели. Пока план ошондой. Ятай. Биз Астанага жете албай атсак, бул Москвага кетип аткан эмнеси? Туй. Сен ордуна мен болсомчу. Жыргап, ушул жерде Тиманы ырдатып, жаш кыздарды бийлетип, кайфовать этип жата бермекмин. Келем. Келиңиз. Келем. Эмнеси болсо дагы аман эсен барып кел. Алыңыз. Ден соолук болсун. Ден соолук болсун. Ишиңерде ийгилик болсун. Canımda dağı biraz oldurunuz. Күчүгүм. Кандайсың? Чоңоюп калган турбайсыңбы? Я. Ата мен чоң бала болгондо, чоңойгондо миллионер болом. Кудайым буйруса болосуң. Болосуң сөзсүз. Эй, миллионерлер. Мен Алматыга кетип атам. Иштегени. Камал алкаш экөөңөрдөн пайда жок болуп калды го. Өзүм соода кылам. Сен эле акча табат бекенсиң. Биз да таба алабыз. Ага чейин баланы сага таштайм. Чочук болсо дагы атасы эмессиңби? Кусалыгын таратсың кичине. Анан кийим, пийим, тамак ашын алып бер. Мунун үчүн чоң рахмат. Биз балам экөөбүз паркка барабыз, Бишкек байткаба. Барабыз балам, бардык жакка барабыз, мелүү? Мага көп акча бересиңби? Азыр. Сага бербегенде анан. Ата акча, апа акча, молодец ата. Мени кара, мен Магачы мага. Мага көрүндүк бересиңби? Ушул элеби? Дагы жетмек беле ушул. И, молодец. Давай мен кеттим, баланы жакшылап кара. Кам санама. Алматыга барып күйөөгө тийип кет. Сиз деген күйөөгө тийүү боюнча мастерсиз да. Тийсе тийип кетем. Эмне болду? Сулуулугум өчөлек. Азыр көчөгө чыксам любой бала мага чоң кыз тааныша албайлы, сулуу кыз экенсиз дешет. Мен Камал экөөңөргө эле баркым жок. Мен көп болсо 2 эле күйөөгө тийгем. 3-чү, 4-чү, 5-чисине деле тийгендер бактысы ачылып атпайбы? Эмне мени тие албайт дейсиңби? Ти, бактылуу бол. А сен бактысыз бол, уктуңбу? Жана дагы Астанадагы алган үйүңчү өрттөнүп кетсин, уктуңбу? Астанадагы алган үйүм өрттөнбөй калды. Ал үйдү Бишкектеги этаж 1 кафе менен дүкөнгө алмаштырып алдым. Ошол кафе менен дүкөнүңөчү киши кирбей банкрот болуп кал. Кудайым сага береке бербесин, уктуңбу? Омин. Бар кетчи. Элитай, жаңы велосипед алдың ба? Ооба. Велосипедиң кут болсун. Чөтке бекен? Ооба, чөткиден да чөтке экен. Жубайлык бу велосипедиңди? Жок, жубаш кезде велосипедим новый. Велосипедиңди суу менен жубайбыз да, торт менен жуйбуз. Силер жакта тойтпайбы? Бай, биз жактагы тойт, силер жактагы тойттон дагы даамдуу. Давай. Жүр анда, мен сага торт кезип берейин. Велосипедим байбайбы?
Баят. Сен түш, мен велосипедіңді көтеріп алайын. Сен болса ойнап тұр, мен азыр саға торт кезіп келіп берем, мақұл бу? Жүр. Жүр оғай. Торт жедіңер бе? Сіз Саламатсызбы? Саламатсыз. Мен ұлым сіздікіндебі? Ооба, киріңіз. Жоқ, рахмат. Башқа күні. Жол жолысы менен дегендей. Айтып қойыңызшы. Ұлым уят болот да. Уят емес. Уят емес дейді. Иштеме емес. Баладай. Біз сізге бірінші торт қойбой. Қоян теңіз. Елім аябай жақсы бола екен. Елім, анда ежеңді шақыр үйге. Эже емес, апа. Апа дейді. Жүріңіз үйге, чай ішіп шығыңыз. Эми кошуна тургандан кийин кирип чыгышпасак болбос. Анс деле уулум басып кириптир. Мейли, анан барайын. Макул. Бас. Ойнайм. Ойнайм? Макул. Бас. Кана. Рахмат. Сен ойноп тур анда, Макулбу? Кел. Биз күтөбүз. Ойноп тур, Мен өзү негизи ичпейм. Анан биринчиден сиз мага жакын ынак кошуна айым менен биртке уртасам айып болбос. Экинчиден бул алыска жолдон Парижден келген вино безалкогольный. Мен бирок ичпейм. Эгер Парижден келсе, безалкогольный болсо, анда. Биздин компания эл аралык. Көп өлкөлөр менен иштешебиз. Анан мен ошончу Москвага баратам. Анан менин жанымдагы досум Парижге жөнөп кеткен. Ошол берип жиберген экен, ошондон белек. Франциянын жүзү менен экен, как раз бизге буйруптур. Келиңиз. Эмне дейбиз? Өткөндө көчөдөн тааныштык эле, эми эшикте тургандан кийин кирип чыгышып туралы. Жамандыкты жашырып, жакшылыкты ашырган таттуу кошуналардан бололу. Келиңиз. Баса. Жаңы дүкөн кафеңиз кут болсун. Кафеңизде Тима Байкеге башкартып жакшы кылыптырсыз. Тимур Байке азамат. Адамгерчиликтин улуу үлгүсүн көрсөткөн киши экен. Андай адамга ишенсе, андай киши менен иштешсе болот. Мен байкап атам. Туура, түз жүргөн адам экенсиз. Азыр мындай адамдар аз. Бар болуңуз. Келиңиз, рахмат. Мен ойлоп аткам. Неге ажырашып кетти экен деп. Ортодо бала турса. Мен деле ажырашууну каалаган эмесмин. Бирок аргасыз болдум. Ким эле ыйыгы чоктун бузулушун кааласын. Антсе да турмуш деген татаал экен да. Менин да турмушум бузулган. Билем. Каяктан билесиз? Бу жерде баары болуп турат. Ортодо жука, жыгач, дубал. Ооба, чын эле баары болуп турат экен. Мен сизди эс алып аткан экен деп, тынчын албайын деп, акырын кыймылдачу болдум. Бутумдун учу менен басып. Ажыдарды ойгото албайын деппи? Жок. Жакшы адам да. Азыр эл бузулган. Адамгерчилик деген жок. Эптеп, уурдамай, улмай, жулмай, алдамай. Сиз башкача түшүнүктүү, аракетчил экенсиз. Рахмат жогорку бааңызга. Эми таштак жолдо таман тилдире
бакыт издеп тентип жүрөбүз. Монтип бир турмуштан уш жеп. Капа болбоңуз, баары алдыда. Сиздин жолуңуз ачык, келечегиңиз жаркырап турат. Сиздей туура жүргөн ак ниет адамга Кудайым берет. Үйүмө гана эмес, жан дүйнөмө келген аруу, жаркын, коштам үчүн дейли. Жакшы адамдар көп, бирок жолугуп, ой бөлүшпөгөн соң билбейсиң кимдин ким экенин. Мына ушул үйдөн сизди таанып, билип, башкалар байлык үчүн адамгерчиликти да, сүйүүнү да, чындыкты да сатып атпайбы? А сиз чоң байлыкты таштап, чыныгы жасаптырсыз. Рахмат. Эсиңиздеби? Жана мен сизди биринчи көргөндө бирөөгө окшоштурганымды айткам. Ооба. Кимге окшош экен? Көп башым катып жүрдү. Ким эле бул? Каяктан көрдүм эле? Каяктан көрүпсүз? Көрсө, кыялдагы түшкө кирчү, жүрөктүн аялуу жерине катылып жүргөн, өмүр бою издеген бейтааныш адамым экенсиз. Мен кетейин. Отура туруңуз дагы бир аз. Тиги иштерим бар эле. Эртең сабакка даярданышым керек. Отура турбайсызбы кичине? Уктап жаткан кишини ойгото албайын деп. Уктап жаткан сезимди ойготуп салдың. Мен кыйын турмушта чоңойдум. Дүйнөнүн кадырын билип, көп акча чогулттум. Жаш кезде тынбай, жанды албастап, Казакстанга, Россияга чейин барып бизнес кылдым. А кезде акчам адал эле. Анан ачкан точкаларымды, бизнесимди органдагылар текшерип, акмалай баштагандан кийин бизнесим сактап калыш үчүн депутат болдум. Министр болдум. Мамлекеттин казынасына кол салдым. Балдарым жаш эле. Мен көрбөгөн жакшылыкты ошолор көрсүн деп ашкере алчактатып алып турмун. Ошо кезде бекер постор, арак кештер, кумар постор чөгө тагандай болуп, жайнап, байлардын балдарын саган уйдай саап турушпады беле. Төрөлгөндө адам таза болот. Акча, бийлик баарын бузат. Жаш кезде мекен, эл, мамлекет деп патриот болчубуз. Мына азыр мен бала чакам үй билем деп атып, коррупционер болдум. Күнү сизге келип кеткенден кийин Америкага учуп барып келдим. Бүттү, болбойт. Өтүшүп кетиптир дешти. Кайра үйгө келип, бала чагамды чогултуп, акциямды жыйнадым, дүйнөмдү топтодум, экиге бөлдүм. Жарымын бала чагама бердим. Калганын мечитке бердим, кары-картаңдарга бердим, балдар жетимдер үйүнө бердим. Жакшы иш кылыпсыз. Алла разы болсун. Не кылам? Кантем? Балдарыма берсем, бири сайынып, бири дагы ичип, эл төлүшмөк.
Al эми экинчиден өзүм арулукка акыретке жол салып атам. Жок дегенде жасаган ишимди, жалган дүйнөдө кылган күнөөмдү кечирсин деп тазалангым келди. Улуу Кудайым аруу тилегиңизди аппак ылайым кабыл кылгай. Яраткан айыптарыңыздан арылтып, насип этсе дагы далай жашамаңыз бардыр. Маке. Маке. Катастрофа. Не болду? Акташтагы Жамал. Чалам дегенден чалбайт. Анан? Чыдабай барсам, теректердин баарын бир бала кыркып атыптыр. Анан? Жмотта. Элдин баары жмот болуп калганын көрсө, бирөөнүн бензопиласын алып алып өзүнүн баласын кырктырып атыптыр. 1 миллион сом, 1 миллиондон кур калдым, маке. Ой, боке, кайгырбаңыз. Эмне кайгырасыз? Ошол 5000 теректи биз өзүбүз тигели? Ошону өстүрөлү дагы ошону кыркасыз. Не дейсиз? Башың иштейт. 5000 терек тигип берсең, өзүң багып, өзүм эле өстүрүп, өзүм кыркат болчумун. Ошо да. Мен тиги айылдан сарай сатып алып, мал багып, бир бизнес ачайын деген оюм бар. Ошону айландырып, тал терек тикпейлиби? Анда мен Сакиге сүйүнчүлөрүн бакуш дуку түшүп жүндө болоюн деп калды. Туруп туруңуз. Мен эртең Москвага кетем. Үй жака көз болуп туруңуз. Мен сенин үйүңдү стрелять этип карап турам да. Ошондой кылыңыз. Саламатсызбы? Салам, сулуу. Саламатчылык. Малик байкең эртең Москвага кеткен атат. Узаткан атабыз. Кеткен атасызбы? Тимак айтайынбы? Экөөбүз узатып коелу? Жок. Кереги жок. Дос балдарым узатып койшот. Маман сен жетип ал. Жакшы калыңыз. Жакшы жетип ал. Мейли. Рахмат. Аман сен жүр. Макул. Кечиресиз. Мен кетип атам. Качан келесиз? 1 жылдан кийин келем буюрса. 1 жылга чейин келбейсизби? Контракттын шарты ушундай болуп атат. Мейли анда. Жакшы барыңыз. Айкен, бүгүн кеч дос балдар менен кафеде отурмакпыз. Жүрбөйсүзбү биз менен кичине отуруп келесиз? Жок, мен бүгүн бош эмес элем. Рахмат. Жолуңуз ачык болсун. Рахмат. Да? Алло, саламатсызбы? Бул мен, кошунаңыз болом. Телефонуңузду болбой экенин алдым. Сиз мага таарынып калган жоксузбу? Кече кафеге барбай койгонума. Досторуңуз чогулган, эл көп жерге баргандан тартындым. Туура түшүнүп коюңуз. Таарынбаңызчы. Жок, таарынган деле жокмун. Кайра өзүм одоно сунуш киргизип алдымбы деп ыңгайсыз болуп калдым. Одоно деле эмес. Беттеген ишиңизде ийгилик коштоп, эли жериңизге эртерээк жаркырап келиңиз. Кийинкиде сөзсүз узатам, эгерде чакырсаңыз. Сөз чакырам. Убактыңызды албайм.
Жакшы барыңыз. Аман эсен жетип алыңыз. Чоң рахмат. Бул сиздин номериңизби? Ооба. Мен азыр шашып баратам. Барганда чалсам болобу? Арийне болот. Чоң рахмат, сөз чалам. Сиз чалсаңыз мен кубанычта болом. Анда мен регистрацияга кирип бараттым эле. Сапарыңыз байсалдуу болсун. Рахмат, жолукканча. Саламатсызбы? Жакшы калыңыз. Келе бериңиз. Саламатсызбы? Кой бербейсизби? Атыңыз ким? Айкен, мен сизде салаткан экен деп, тынчын албайын деп, акырын кыймылдачу болдум. Мен кетип атам. Качан келесиз? 1 жылдан келем буюрса. 1 жылга чейин келбейсизби? Паспорту бериңизчи. Регистрация кылып бүтө элекмин. Бере бериңиз. Ай чоң жигит. Ай болбойсуңбу? Ай болбойсузбу? Азыр каттоо бүтүп калат. Азыр. Сага эмне болду? Эмне бир жериң ооруп атабы? Жаман ооруп турат. Врач чакырайбы анда? Мага врачтын кереги жок. Анын дарысы Бишкекте калып кетип отурат. Бишкекте калып калыптыр дейсиңби? Ой анда жаның ал болбойт белең. Ай болчу. Туура айтасыз. Ала кетиш керек. Жакшы калыңыз. Ой жандан бери кишинин баарын күттүрүп. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен муну кредитке алгам. Айтпадымбы? Батя бүттүр же. Ашып кетсе 1 ай жашайт. Анан баары бизге калат. Дагы жымоттонуп, доляны аз жаздырып койбодубу? Айкенге да 500 000 жазылды. Кызың да миллионер болот. Это за меня, учти. Ал эми бул тамың ашып кетсе $10 000. 1 айдан кийин $20 000 кылып берем. Мындай развалюханын ордуна нормальный үй сатып аласың. Ишенбесең жүр, нотариустан жаздырып берейин. Сен ара миллиондорыңды бизге кереги да жок. Кызымды бер. Биз өз турмушубузду өзүбүз куруп алабыз. Ошол даамдуу, ошол жагымдуу. Келесо, ушул жаман тамыңды мага кара көрбөй атасыңбы? Жоголчары. Мен ушул тамда өзүмдүн жакшы турмушумду куруп алам, уктуңбу? Эй, сучка. Жакшы сөзгө көнбөдүң. Погоди. Кызыңды экинчи көрбөйсүң. Мен айтканыма көнбөдүңбү? Рахмат. Бай. Не кетпей калдыңбы? Эми теректигебизби? Маанилүү жумуш чыгып калды. Кийинчерээк тигели. Мейли. Мен сап саргайып чыдамсыздык менен күтөм. Билетимди кайра өткөрдүңбү? Жок, регистрациядан кайттым. Анан эмне болот эй? Анан күйүп кеттиби? Туй ата. 10 000 сомбу? Мен 1 айлык шабашкам. Эй, миллионер сага чепухада. Демек сенин жумушуң маанилүү. Өтө маанилүү. Ким? Айкен үйүндөбү? Үйүндө. Бирок тиги алкаш күйөөсү да келди. Күйөөсү? Ооба. Ал эмне тез келип турабы?
Ой, биринчи көрүшүм муну. Менден Айкенди үй кайсы деп сурады. Качан келди? 5 мүнөттөй болуп калды го. Бирокчу, экөө уже угурушуп атат. Мен аларды локатор менен тынчып отурбаймынбы, локатор менен. Тез кетчи, болбосо милиция чакыртам. Милицияң малакасыз. Милицияң өкөңдү уруп ойнобойм. 1000 сом берсең чеч берет. Кетем. Сен отстой турмушуңду желкем чуңкура көрсүн. Сен да бизге жолоба. Шлюха. Сен айтканга акыңда жок. Хатаң ушулда. Жаман барактан да бирок адамдар жашашат. Ар күнгө тряпка болуп жүрөсүң да. Арам дүйнөгө дөөрсүгөн дөпөрөс. Башка жыргаган турмушуң бар дейсиңби? Сен эми ким алмак эле? Чао! Чагыл! Ayken! 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 Ayken aç eşti. Hey, bay, tırçılık mı değil? Ya. Ha? Boke. Benzapila kayakta. Үйдөбү? О, үйдө. Эмне кыласың? Мынау арендасы. Алып келе калыңызчы, Макул. Күтөм, үйдө болом. Макул. Эртерээк келиңиз. Ооба. Ayken açtı suyunu şöyle. Ayken. Ayken açtı suyunu şöyle. Ayken. Bak. Мынакей. Эй, эмне кыласың? Маанилүү жумушту жасайм. Жардам берейин? Мындай жумушту ар бир киши өз колу менен жасаш керек. Абайле. Бошсуз, Боке. Абайле. Айсаки. Малик Айкенин үйүн такылдатканды ачпай койду эле. Мен дружбамды алып алып талкалап атат. Ай, жинди го. Айкенин үйү урап калбай урап. Ей, эмне урамак эле? Мына дружбанын арендасына 1000 сом берип, чебиз азыр өтөбүз. Чебиз. Сабашкан жууш керек. Жууш керек. Сен мына кирлерди чайкап тур. Мен бат эле барып алып келем. Катет, эмне? Ой, өзүм барып келем, өзүм эле. Сен деген дүкөнгө канча карысың? Алып коет. Чайка дедими, чайка. Бат эле келем. Ей, Саки! Арзанын ал, арзанын! Сиз эмне? Менин үйүмдү бузуп салдыңызбы? Бул эмне кылганыңыз? Сиздин үйүңүздү бузган жокмун. Сиздин үйүңүзгө менин үйүмдү кошуп койдум. Сиз хулигансыз го. Ооба. Жаман хулиганмын.
Сиз кетпей калдыңызбы? Жалгыз кете албай койдум. Сенсиз жашоо кызыксыз болуп калды. Шеф, кечирип коюңуз. Тынччылыкпы? Сиз эмне кетпей калдыңызбы? Жеке кете албай койдум. Түшүнүктүү. Бас кеттик. Бас. Иш айтып койдук окшойт. Кечирип коюңуз шеф. Бензопиланы алып кете берейинби? Алып кете бериңиз, рахмат. Жүрүңүзчү мени менен. Каяка? Москвагабы? Түбөлүк жанында жүрүңүзчү. Өмүрлүк жарым болуп.